Assalomu alaykum sүйүктүү көрүүчүлөр, Фрунзе ТВ каналы чоң суроо долбоору кайрадан эфирде жана менин жылмайымын байкасаңыздар болот. Маанай 5 септигине Кичинбек эним Жалал абадка келип турабыз жана бүгүн Жалал абадтан өзгөчө бир сурамжылоо жүргүзөлү деп атабыз. Эң башкысы көптөн бери сурагансыздар, Ошко Жалал абадка деп. Ошто мынакей 5-6 эфир тартып уже жүктөп койгонго да жетиштик, анын баарын ылдыйда көрсөңүздөр болот. Ал эми бүгүн Жалал абадта болсо маанилүү темалардын бирин козгоону аракет кылабыз. Себеп дегенде көпчүлүк учурларда мен угушум боюнча Жалал абадта тааныган билгендерим көп, кыз ала качтык, биздин кызыбыз ала качып кетти деген да сөздөрдү көп эле угуп жүрөм. Бул эч ким суранган эмес, мен өзүмө кызык болгон темалардын бири болуп атат. Ошон үчүн кыздардан сурап көрөм, эгерде ала качса отурат белең деп. Анан ушу ала качуу темасы Жалал абадта азыр дагы деле актуалдуу же жокпу деп. Себеп дегенде балким шаар ичи жок болушу мүмкүн, бирок айыл жерлерде анча-мынча курбуларыңар, тааныштарыңар же туугандарыңарды ала качып кетип, анан отуруп калган күндөр болдубу деген сыяктуу суроолорду узатабыз. И болгон жооптун баарын сиздерге алып бергенге аракет кылабыз. Эң башкысы бүгүн жакшы бир эфирлердин бири болот. Ошон үчүн лайк басып койсоңуздар, анан каналга катталып койсоңуздар эле болду. Муну ар дайым суранып келем. Себеп дегенде биздин каналыбыз акырындан өсүп атат. Көптөгөн көрүүчүлөрүбүз катталбай жүрөт. Албетте өкүндүрөт. Ошон үчүн келе достор, баарыңар бир катталып койсоңуздар эле болду. Бизге каналыбызда 200 000 катталуучудан ашырып койсок, бир өзгөчө сонун мареке болгон турат. Ошон үчүн суранычыбыз ушул болсун. Анда эмесе чоң суроо баштадык. Бар болуш керек, думаю. Не бар экен, мен көрүп эле турам, угуп атам көпчүлүктөн. Анан именно сизди ала качып кетсе отурат белеңиз? Жок. Өзүңүз Жалал абадта шаардайда турасызбы? Ооба. Эми мисалы айыл жерлерде курбуларыңыз же тааныштарыңыз болсо ала качып кетип отуруп калгандар барбы практикада? Нет. Нет, да, пока уга элексиз. Сиз өзү конкретно, если ала кача турган болсо, ызылдап, соттошуп. Отурбайм. Точно, Всё, түшүнүктүү, макул, чоң рахмат. Карайт элем, эгерде жага турган болсо. Эгерде мындай тааныбайсыз деп коебуз, бир коңшу айылга барып калсаңыз эле, ой сулуу кыз экен деп эле алып качып кетип калыш да. Жок. Отурбайт эмес. Үйдөгүлөрүңүз келип, кызым болбойт мындай, отурушуң керек десечи? Жок, ата-энем мени карайт. Мага жакса гана, ата-энем мен макул болгондо гана. Жакынкы араларда сиздин тааныган тааныш курбуларыңыздан, балким жөн эле тааныш кыздарыңыздардан бир экөөнү ала качып кеткен учур болдубу? Жок. Болду элек, пока? Жок. Бирок Сурап гана турмушка чыгып атышат азыр. Бирок Жалал абадта ушул маселе барбы, дагы эле актуалдуу? Азырынча билбейм, андай нерсени угуп элекмин, бирок мурун болчу эле, аябай көп. Макул эле, мындай сүйлөшпөйсүңөр, бирок кошуна же болсо көрүп жүргөн эле бала, тааныган, бирок мындай эле мамилеңер жок, сүйлөшпөйсүңөр. Ошол жигит ала качып кетсе, отуруп калышы мүмкүн келсе. Мен түшүнүм боюнча. Жок, ала качса отурбайм. Тааныган айтып атпайсызбы, эгер таанысам деп, таанып атасыз? Эгерде жакшы көрсөм, эгерде чындап ыраазы болсом, анда ойлонуп көрмөкпүз. Макул, чоң рахмат. Атыңыз ким? Мерим. Жигитиңиз барбы, жокпу? Эгер ала качып кетсе отурат белеңиз, отурбайт белеңиз? Неге? Эмне отуруш керек? Ооба, бирок неге отурмак элек деп туруп отуруп калгандар көп болот да. Это дикость. Да, нормальный адам ала качпайт, нормальный адам келип таанышат. Вот, ушунучу Мерим азыр сонун кылып түшүндүрүп берсеңиз, себеп дегенде анча-мынча комментатор жигиттерибиз бар. Деп лишний сүйлөй бере турганчы. Нормальный эркек болсоңор, мен сыяктуу, башка сыяктуу мындай татынакай кыздарга келип туруп, жакшынакай таанышып, жүрөгүн багындырып туруп, тий десең, любой учурда тиет деп. Ооба. Жок, ооба дебей, айтыңыз. Если нормальный бала болсоңор, то жашоодо келип таанышып, анан эме кылсаңар болот. Сүйлөшүп, сүйдүрүп, потом үйлөнсөк болот. Анан сүйдүргөндөн кийин, үйлөнүп алгандан кийин, ошо бойдон болду, карабак койбой, өмүр бою Бактылуу кылып жашаш керек. Ар дайым уважение, уважать этип там. чиркин кулакка бал тамгандай эле көрдүңөр, уктуңар, ушундай эле. Билбейм, тааныбаган эле адам менен жашаш кыйын го дейм да. Албетте, эң эле туура, бирок ошол эле учурда үйдөгүлөр болбой койсочу, кызым сени алып кете албайбыз, отурбасаң уят болуп каласың. Андай болбойт. Андай точно болбойт, курбуларыңыз ала качтыбы жакынкы күндөрү? Жок. Пока андай байкалып элек, Бирок ушул маселе барбы Жалал абадта азыр же жоюлуп кеткенби? Бар эми. 4төн 1 болушу мүмкүн. 4 баш кошуунун бирөөсү ала качуу жолу менен дейсизби?
болушу мүмкүн. Мен жеңем ошондой болуп келген да, мисалы бирөөсү. Ошондо 20% ала качуулар бар азырда. Жеңеңиз менен байкеңиз жакшы эле жашап атат. Алып келдик. Алып келип койдуңар уже. Отурбай койдуңбу? Отурбай койду. Себеп? Себеп эми билбеген адамга тийгиси келбеди. Сиз өзүңүз турмушканда сүйлөшүп, сүйүү менен эле чыктыңар беле же ала качып кеттиңер? Жок, ала качып. Бирок сиз отуруп калдыңыз. Ооба. Силерде подружкалар бар, алып кете албай койдубу? Мен сүйлөшүп жүргөндөн кийин алып качкан, ошон үчүн отуруп азыр бактылуумун. Эң сонун, эң башкысы ошол эле. Анан жакын араларда канча ала качуу болду сиз тааныган эле кыздардан? Бир эле, кече. Кече, Бул ушул каяка даярданып атасыз? Атыңыз ким? Сүйөтө. Сүйүта. Ала качып кетсе отурат белеңиз? Жок. Отура бериңизчи. Жок. Машинеде 2 орун бош, кеттик басып Бишкекке. Нормально, айтып коюңуз, нормально болот. Сонмо. Сонун бала 3 күн болду сүйлөшкөн кызы менен урушуп кеткенден кеттик басып. Жалал абдан болом, кстати. Отурбайм дейт, Кичине жардамдашпайсыңар бирдемкеде мындай? Көзүңү ачсаң жакшына кайда боло турат маңдайыңда айта бергиле. Көп болуп атабы жагандай аз? Көп эле болуп атат, но быйылкы жылы анчалык билинген жок. Эми конкретно сиз тааныган курбу кыздарыңыздардан, тааныштардан канчасын ала качып кетишти? Бир группалашыбыз бар эле. Группалашым алып качып кетти да. Карантин учурундачы. Жок, карантин учурунда көпчүлүк ушундай метод колдонуп атышты, ала качты кылып эле той жок элечи. Негизи карантин жок учурда кандай эле? Анда жок, токтоп калды эле. Токтоп калды эле, но бирден экиден болсо ала качуулар болот беле? Болгон эми бир группалашым болгон да. Бар отуруп калган. Ооба, отуруп калды. Эмнеге азыр дагы эле ушундай деши Жалал-Абадта? Эми Жалал Абад тоолуу аймакка караган үчүн дагы салт ошол бойдон эле уланып келип атат да. Конкретно сиз ала качып кетсе отурат белеңиз? Жок. Мисалы мен ала качып кеткен, азыркы учурда жашайм, олтургам. Жок, биз ала качып кеткен өтө жаман, анан мындай болот деген жокпуз. Просто болгону гана дагы деле Жалал-Абадта көп экен да, менин угушумча. Учурда болуп катталып атат. Сизчи чоңуз, сиз ала качып кетсе? Нет. Если мен аларды тааныбасам, тогда почему мен Таанышасыңар да акырын отуруп? Нет, нет. Алдыда целый жашоо. Ал нерсеге такыр каршымын. Ата энеңиздер келип, кызым уят болуп калабыз десечи? Нет. Ага да карабайбы? Жок, карабайм. Түшүнүктүү. Сиздин конкретно өзүңүздүн курбуларыңыздан бир экөөнү ала качты могу? Жок. Жок, Все, түшүнүктүү, чоң рахмат. Неге коём, Отурбайм, ала качып. Угуш боюнча Жалал-Абадта эми көп эле экен го ала качуулар. Эми ар кыз ар кандай да. Ар ким шарты ар кандай болот. Отурган адам отуруп калышы мүмкүн, отурбаган отурбашы мүмкүн. Сиз эч качан отурбайм дейсиз. Отурбайм. Кыз үчү саласыз болушунча. Ооба. Эми дагы кошумча суроолор берип атасыз. Адам болсо, жакшы көргөн адам болсо отурушу мүмкүн, анан тааныбаган болсо. Тааныган болсо, жакшы көргөн болсо ала качып эмне кылат дейм да. Балким ушундайдыр шарт. Балким ал жагы да бар, макул. Ал эми курбуларыңыздан, тааныштарыңыздардан ала качып кеткендер болдубу? Кыздарды ала качтыбы? Ооба, көп. Жакын араларда. Карантин ичинде. Жок, карантин деп көп эле айтып атышат, эми карантинде жана той болбогон үчүн салт сактапмыш болуп, көп тойлор өтүп кетти. Той карантинге чейин ала качып атышты. Ооба, ала качты. Иш жакында эле болду. Отуруп калды. Отурду. Эмне үчүн мындай деп ойлойсуз азыркы учурда? Билбейм, чынында. Эми курбуңуз болчу да. Группалашым болчу. Группалашыңыз сүйлөштүңөр андан кийин деле же сүйлөшө элексиз? Сүйлөштү. Эмне себеп болду деп айтат. Анысын сураган жокмун, кантип отурдуң, главный бактылуу болду деп эле койдум. Эң башкысы, өзүңүз иш кылып отурбайсыз. Макул, чоң рахмат. Турбайт элем. Эми Ал билбейм. Биринчи жолу ала качса, биринчи жолу ала качса, анан экинчи жолу ала качса макулмун дебесе. Тамаша. Албетте көп баары эле отурбайсыз болот, бирок эми үйдөгүлөр мисалы кийлигишип, кызым кой болбойт, алып чыгып кетишти, уят болуп калды десе отуруп калат деңизчи. Аны да укпайт белеңиз. жок, отурбайт болчумун. Сүйгөнүмө турмушка чыгат болчумун. Сүйгөнүңүз барбы? Ооба. Анан качан өзү келип мындай колуңузду сурап алып кетем деп атат же болбой баратса ала качам деп атабы? Жазында турмуш курабыз атабыз. Сонун болсун, ишке ашсын. Достор, өзүңүздөр уккандай 99% кыздар албетте жок деп эле жооп берип атат. Анан албетте бул алардын өзүнүн укугу. Ошону унутпайлы.
эгерде колдон келсе айткандай эле, эгер мени сүйсөм экөө сүйлөшүп турсак, ала кача берсе макул эле деп атат, салтты сактап деп. Бирок жок жерден эле келип алып кетип калса, албетте отурбайбыз дейт. Бул туура да, себеп дегенде адам, бул жакта адам, буюм эмес. Ошону унутпашыбыз керек. Анан эң башкысы жигиттерге кайрылып өтөйүн, эч качан бул жолго барбаңыздар, себеп дегенде эгерде өзүңөргө ишенген эркек болсоңуздар, каалаган кызыңарды, жактырган кызыңарды жүрөгүн бат эле багынтып, бат эле колун сурап, өзүңүздөргө мынакей турмуш жолун биргеликте курганга макул кылбаңыздар. Өзүңөргө ишенбеген, орусча айтмакчы закомплексованный эркек болсоңор, колуңардан келген бир гана ошол эле болот. Тааныбаган эле бир кызды келип ала качып, анын тагдырына балким балта чаап коюш. Эгерде ошол учурда мээңер менен кичине ойлонуп койбосоңуздар, бир гана өзүңөрдүн эмес, бирөөнүн да жашоосун бузуп алышыңар мүмкүн экенин ойлонуп коюшуңар керек сөзсүз түрдө. Бул Чоң Суроо долбоорунун атайын чыгарылышы болду Жалал Абад шаарынан. Бул жалгыз эле чыгарылыш болот, себеп дегенде биз ар бир региондорго бир тиешелүү маселелерди козгойлу дедик. Анан өзгөчө менин кичим экеним болгон Жалал Абадта мен үчүн кызык болгон ушул тема болду. Жагып калган болсо лайк басып коюңуздар, каналга катталганын сөзсүз түрдө унутпайсыздар жана албетте көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.